Бүгін Өмірбек Текебаев мен Дүйшөнкул Чотоновдун үстүнөн соттук отурум 10:00 белгиленгени менен 14:00 жылдырылды. Анда да 14:00 башталбай 15 мүнөт кечигүү менен башталып, башталары менен Дүйшөнкул Чотонов менен Өмірбек Текебаевдин жактоочусу жана ошондой эле сотко төрайымдык кылуучу судьянын ортосунда пикир келишпестик келип, дагы 10 мүнөткө жылдырылды. Анда жактоочулар мурда тизмеде көрсөтүлгөн күбөлөрдөн тышкары жаңы күбөлөр пайда болгондуктан так ошолордон суракты баштоону суранып, чыр ошондон чыккан. Кимисин биринчи сурайлык, кимиси саат 6-га чейин күтүп отурат, балким кийинкиге калып калат. Ошону бизге өзүңөр чечкиле дебестен мен дейт ушу өзүм бекиткен тизме менен кетем. Анан сурабайм деп атат. Анан оштон келген маанилүү күбө кетип калса, кайра келбейм деп атат ал. Өзүнүн эсебинен келди. 10 000 сом кетет келип кеткенине. Судьянын мындай кадамын мен орусча айтканда непорядочно. Анан кара ниеттик менен тоскоолдук кылып атат деп балайм. Болбосо муну түшүндүрүп болбойт. 10 мүнөттүк танапистен кийин жактоочулар тарабынан чакырылган күбөлөр суралып башталды. Анда Россиянын жараны Модин Өмүрбек Текебаевдин кабинети деп көрсөтүлгөн кабинет кимге тиешелүү экендиги жана ошондой эле 10 май күнү Дүйшөнкул Чотонов менен Өмүрбек Текебаев кайсы жакта болгондугу аныкталды. Анда негизинен жогорку кеңештин ошол маалдагы аппарат жетекчилери, убактылуу өкмөттүн өкүлдөрү жана ошондой эле карапайым жарандар да чакырылган. Россиянын жараны Модин баягы интернет булагында жакшы таралган. Ошол дом правительства деп койсо ошого кирип бир кабинетти көрсөтүп, но мен кабинеттен Текебаев менен жолуккам деп атат да. Ошол кезде ушул Модин көрсөткөн кабинет кимдики деп биз тастыктай алган эмеспиз жакшы. Анткени ал күбөлөрдө келип айта алышкан эмес. Көп ошол кезде иштеген кишилерден коркушкан. Эмне дегенде Модин көрсөткөн кабинет бул Атамбаевдин кабинети болду. Жактоочулардын талап кылган күбөлөрдүн бардыгы келишкен жана ошондой эле алдыда дагы 50дөн ашык күбө өзүнүн кезегин күтүп турат. Ошол эле маалда прокуратура тарабынан көрсөтүлгөн күбөлөрдүн бири дагы келбептир. Алдыда дагы келери белгисиз дейт. Буга чейинки соттук отурумдарда Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотоновго каршы көрсөтмө берген Россиянын жараны Модин дагы азыркы тапта таптырбай жаткан экен. Бүгүнкү соттук отурумда жактоочулар тарабынан кошумча күбөлөрдү суроо боюнча өтүнүч келип түшкөн. Келтирилген өтүнүч сот тарабынан канааттандырылды. Канааттандырылып бүткөн соң 9 күбө суралды. Аларды сурап бүткөн соң иштин убактысы бүтүп калгандыгына байланыштуу соттук отурум 28 октябрь күнүнө саат 4кө жылды. Жактоочулар кийинки соттук отурум 16:00 коюлганына караганда соттун соңку жыйынтыктоочу чечими жакын арада чыкпайт экен. Ал эми Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун үй камагына болгон мөөнөтү 29 октябрда жыйынтыкталат. Эрмегат Тогуров, Нурбек Капаров, НТС.